мага жеке каттарыма аябай көп каттар келип атат. BTS концертке билет кантип алыш керек, BTS Army membership кантип алыш керек, кантип Кореяга концертке барсак болот деген толтура суроолор келип атат. Андан тышкары көп адамдар жардам берчи, биздин ордубузга билет алып берчи деген адамдар дагы көп. Бирок тилекке каршы мен азыр өзүмө дагы билет ала аламбы, ала албаймбы деген суроо болуп жатат. Ошол үчүн мен башка адамдарга жоопкерчилик ала албайм. Аларга ооба алып берем деп туруп, ишендирип коюп туруп, анан кийин өзүмө дагы ала албай калсам өтө туура эмес болот деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө аракет кылып өзү алыш керек деген оюм бар. Ошол үчүн ушул видеону жаздырып жатам. Бул видеодо кыскача мындай үстүртөн айтып берем. Болжол менен кандай процесс болот, бул нерсенин баардыгы концертке кантип барса болот, анан жанагы процессти кичине айтып берем, кантип баарын кылыш керек деген нерселерчи. Анан калганы өзүңүздөр кылышыңыздар керек болот. Башкага ишенүүдөн билбейм, өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок өзүңүздөр билет алып мындай аракет кылып көрүңүздөр деген менде ой бар, мындай сунушум бар. Таза эле болбосо балким башка бирөөлөрдөн сатып аласыздар. Кайсы жакта жашабаңыздар, Кыргызстанда болобу, Кореяда болобу, башка өлкөдө болобу, бирок мен азыркы учурда Кореядагы эле Сеулдагы боло турган концертке билет алуу процесси жөнүндө айтып берем. Башка өлкөлөрдү билбейм. Көптөр мага Европа жөнүндө жазышып атат, Түштүк Азия өлкөлөрү жөнүндө жазышып атат, бирок ал жөнүндө менде маалымат эч кандай жок. Вот. Мен 2025-жылы 4 концертке бардым. Coldplay, Blackpink, J-Hope жана Jin. Бардыгына өзүм билет алып баргам. Менде ошол тажрыйбам бар. Ошол эле жөнүндө айтып бере алам. Мен эксперт деле эмесмин. Баардык жагын билбейм. Бул жери мындай иштейт, бул жери мындай карта менен төлөшүңөр керек деген нерселерин билбейм. Мен өзүмдүн эле башыман өткөргөн нерселеримди айтып бере алам. Анан кийин азыр мындай үстүртөн эле видеомду айтып берем. Бирок эгерде силер мага ишенип мындай мембершипти мен менен кошо алгыңар келсе, жана үстүртөн эмес мындай кичине жакшыраак билгиңер келсе ушул нерсе жөнүндө, концерт процесси жөнүндө, то ушул келаткан жума бир күнү Zoom онлайн кылгым келип атат. Кылсам болот, бирок ал жака төлөп киришиңиздер керек болот. Баасын алдында жазып кетем. Ошол жака төлөп кирип, мен ошол жактан адамдарга жардам бере алам, буюрса.